Бирде өзүбүздүн берүүбүздү улантабыз. Сонун маанайда билесиңби, Нияз, көрсө, искусство, би дейт, бул жалгыз стиль дейт. Анын бардыгын дүйнө жүзү түшүнөт дейт. Анын которуштун кереги жок экен. Музыка дагы ошол, музыканын тили жок. Муну музыканы кандай болбосун, кайсыл өлкөдө чыкпасын, аны дүйнө жүзүндөгү элдердин бардыгы түшүнөт дейт. Ал эми бизде ушундай бүгүн ушундай танго бийинин өкүлдөрү, бийчилерин чакырганбыз. Бизде бүгүн конокторубуз бар. Хореограф Айпере Нарынбекова жана ошондой эле окуучусу Жанара Эсенканова, бийчи кыздарыбыз бүгүн студиябызда конокто. Кутман менен. Кутман таңыңыздар менен. Кош келипсиздер. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аба, майрамыңыздар менен чындыгында куттуктайбыз. Сиздер демек кыз кыял бийчилер тобу. Сиз болсо эң башкы жетекчиси, бай хореограф десек болот, Ооба, менин өзү негизи ачканыбызга 6 жыл болгон. Менин напарница кызым дагы бар, Кадырбекова Айкерим. Тилекке каршы келе албай калды. Окуучу кызым Эсенканова Жанара менен. Чогуу сабак бересиздер, демек? Чогуу сабак беребиз. Жакшы. Сиздер алгачкы ирет ушу бүгүн танго бии жөнүндө сүйлөшүп атпайлыбы? Качан бийлеп көрдүңүздөр эле? Танго бии негизи багы өзү парный түгөйү менен бийлеген бий болгондуктан негизи мен кичинекей балдар менен кыздарга үйрөтөм да, үйрөтүп келем. Өзүмдүн балдарда окуучуларыбыз бар, ошолор менен үйрөтүп келебиз. Өзү негизи чоң кыздарыбыз менен жалаң гана багы народный элдик бийлерди бийлейбиз да. Жакшы, бардык эле адамдар ушундай бий топтору көп учурларда ушундай тойлордо, жашылыктарда дагы өзлөрүнүн өнөрүн көрсөтүп келет. Андан сырткары дагы бийчилердин дагы өзлөрүнүн бир сонун ушундай концерттери болуп келет. Бул жакта дагы менин оюмча сиздер дагы бийлейт болушуңуздар керек. Себеби дегенде танго бийинен сырткары деле ушундай башка бийлер бар да. Ооба, бар. Улуттук бийлер бардыгы эле кирет. Бул кыргызча, орусча, өзбекче, казакча, кыргыз, ар кандай көп эле улуттун бийлерин да бийлеп жүрөсүздөр, Жакшы, Айпере, айтсаңыз, танго бийи башка бийлерден эмне менен айырмаланат? Баягы билебиз, тангодо баягы сүйүү болуш керек, сүйүү сезимдери күчөп туруш керек деп айтат эмеспи? Көп эле адамдар ушундай танго бийин бийлегендер, мындай бири-бирине мындай тааныша эле эмес кишилер болсо, бийде эле ушундай бири-бирине чогуу болуп калышпаса, айтышат экен да, ушул бий учурунда мени сүйчү депчи. Элдин арасына чыкканда бий учурунда гана мени сүйүп койчу деп. Бул сөз. Танго бул эмнеси менен айырмаланат? Танго бул аябай энергетикалык бий. Жанагы өзүнчө бир чёткий ритм, так ритм менен бийлеш керек буну. Эмоция менен бийлеш керек. Танго өзү, мисалы үчүн, бальный танго бар. Аргентиналык танго бар. Аргентиналык танго бул аябай жай бийленет. Анан сиздер айткандай ошо сүйүү сезим менен бийленет да. Бальный танго бул бат-бат бийленет. Ар кандай конкурстарда бийлешет, бул көбүнчө ошо спортивный танец деп эметип атпайбы? Көптөгөн жанагындай фестиваль, конкурстарда көп бийленип келет да бальный танго. Жанара, эми сиз менен да жакыныраак таанышалы. Сиз качан келдиңиз бий дүйнөсүнө? Негизи эле кайсы бийди сизге бийлеген көбүрөөк жагат? Бул эжекелердин сабак бергени жагабы негизи эле? Биринчиден саламатсыздарбы? Бийге келгениме негизи 5 жылдын жүзү болуп отурат, буюрса. Негизи мен ошол маалда деген мындай сахнага чыккым келип, мындай аябай кызыкчумун да. Мындай сахнада дворец спортуда бийчилерди көрүп алып, ырчыларды көрүп алып дегендей аябай кызыккан маал болчу ал учурда, чын айтканда. Анан кийин интернеттен да көрүп калчумун. Негизи кыз кыял бий ансамбли болгондуктан ошо бир Кавказ балдарын бийлеп атканын көрдүм да, аябай энергичный болуп, кыйкырып, анан секире калып, кылычын ала калып дегендей. Анан кийин аябай кызыгып койгон болчумун. Мен да ушуларды кошулуп бийлесем депчи. Себеби мага ошондой бийлер жакчы да, аябай мындай энергияны талап кылган. Анан кийин эле байкасам, аягында папахан чечкенде эле кыздар экен да алчы. Анан аябай кызыгып баштадым да менчи. Бул кайсы группа болду экен, бул кайсы эжелер болду экен деп. Анан кийин ошо мындай кастинг болуп жарыяланып атканын билип калып эле барсам, ошол группа экен, бактыма жараша. Сүйүнгөнүмдө чек жок болчу, ошол жактан өтүп кетип, анан кийин 5 жыл болуп калды, ошо бийлеп жүрөбүз дегендей. Сиз өзүңүзгө кайсыл бийдин түрүн бийлеген жагат? Биздики этникалык кыргыздар бий ансамблинин, этникалык кыргыздар ассоциациясынын бийчилери болгондуктан көбүнчө кыргыз бийлерине көбүрөөк басым жасап келебиз. Мен оюмча кыргыз бийинен өтөр жакшы көркөм бий жок деп ойлойм. Азаматсыздар.
Анда эмесе, Нияз, азыр мындай кылсак кандай болот? Айпери, Жанара, билбейм, кимиңиздер көрсөтө аласыздар. Бизге мастер-класс танго бии боюнча көрсөтсөңүздөр аябай сонун болмок. Баягы ооба кечке сүйлөп отура бергенин көргөндөн Мен айткандан бир көргөн жакшы, ооба. Кантип бийлейбиз? Мисалы үчүн мен билчим эле баягы вальс бийлеп аткандан илип коюшчу. Нияз өзүбүздө таланттуу. Жакындайбыз бири-бирибизге. Колубузду мындай түз коебуз. Сиз мен белимен кармайсыз, далыңыздан кармайм. И оң бутубуз, сол бутубуз менен астыга. Оң бутубуз менен астыга. Камераны карайбыз. Бири-бирибизге карайбыз, камераны карайбыз. Бутубузду артка кылабыз. Мени айландырасыз. Өзүм жыгылган жүрөм. Так, акцент кылып коебуз. Ушундай мен. Демек, Даярдык болду, эми силер деген сахнадасыңар. Чоң сахнадасыңар. Ушуну эми бат-баттан кылып көрбөйлүбү? Макул, келиңиз. Музыка болуп атат деп элестетебиз. Корпусту түз кармайбыз, башыбызды. Мен музыка турам, тун кеттик. Тарарарара бул деген аябай сонун Аргентина тангонун музыкасы. Айлантасыз. Тарарарара. Камераны карайбыз. Сүйүү болуш керек. Жүздө дагы. Биз билгенден баягы вальстачы бут мындай ортосу ачылчу эмес эле да, мындай кетчү эле. Бул жакта демек бул жакка кетет экен. Анан мындай. Анан кийин мындай. Айлантып туруп, анан кийин карайбыз. Рахмат, келиңиз отуралы. Аябай сонун бий болду. Рахмат, мага жакты, бирок бул жакта буттарды алмаштыргандан коркуш керек экен да. Башына кичине кыйынчылыктар Канча болот. убакытта ушу танго бийин мыкты бийчилердин деңгээлинде бийлеп калса болот? Эгерде бул бийлеп жүргөн адам болсо, буну аябай жакшы аракет кылса, 1 айда үйрөнсө болот. А эгерде бийлебей жүргөн келсе, ал уже өзүнүн дээринен болуп кетет. Может быть, 1 жылга чейин, прям накта бышканга чейин 1 жыл талап кылып калышы мүмкүн. Демек, шыгы болсо, бийлеп жүргөн киши болсо 1 айда. 1 айда. Фундаменти болсо турбайбы? Фундаменти жок, мага окшогон карапайым кишилер болсочу. Ал уже каалоодон болуш керек. Дээринен деп каалоодон дагы көп нерсе көз каранды. Анан кийин мен да көп танго мастер-класстарга баягы кызыгып барып калгам. Анан ошол жактан айтышканда, тангону бийлеп жатканда эң негизги бул мырза алып барыш керек бийди депчи. Бардыгы мырзанын колунда деп айтканда, ошондуктан Нияз өздөрүн бош коюп, денени бош коюп, баягы чувство менен бийлеш керек да, сезим. Мырза деген мындай эле жөн эле алып барат, айым болсо мынтип көлдө чалкыгандай эле жүрүш керек экен да, акулга окшопчу. Мына ушундай. Сөзсүз турда аракет кылабыз. Биз да келинчегибиз менен барып, ишигип, сиздерди таап, бийлегенге аракет кылыш керек. Ушундай бир учурда болот да, баягы жашап жетишпей атам дегендей. Көп нерселерди кылгың келет, бирок жумушка келип, тиги убактыңды карасаң эле, эмне болуп күн өтүп кеткенин байкай каласың. Карасаң эле, эртең менен кийин жумушка барып аткан болсоң, карасаң кечинде үйдө жатып аткан болосуң. Ушундай болуп калат. Сиздерге кайсы жакка барып, баягы үйрөнсө болот? Бул телегөрүүчүлөрдүн арасында да кызыккандар болуп калса керек. Кандай бийлердин түрү дагы бар, ошону да айтып өтүңүздөр. Канча жаштан аласыздар бийге? Биздеги азыркы учурда биз 2 студияны иштетебиз. Бул баягы центрдан бир помещение алганбыз, Элбирс ошол площадь жакта. Ал эми экинчиси болсо Национальный университеттин 8 корпусунда студенттерди жана ошондой эле ошол жакта жашаган каалоочуларды үйрөтөбүз. 4 жаштан баштап 25 жашка чейин калып алабыз. 4 жаштагы кичинекей балдар. Биздики негизи этно бийине багыт. Ошол биринчи келген адам, биринчи кыргыз этно бийлерин полностью үйрөнүп чыгыш керек. Бизде түрлөрү бар. Андан кийин баягы кыргызча бийди үйрөнүп бүткөндөн кийин анан постепенно баягы группа бөлүнүп, кайсы адам кайсыга шукту, ошого карата биз башка направление менен үйрөтүп баштайбыз. Жакшы, демек биринчи кыргыз бийди үйрөнөбүз. Мырзалар деле барса болобу? Мырзалар барса болот, 14 жашка чейин. 14 жашка чейин. Жакшы. Бизге болбойт экен да. Бирок боло берет болуш керек. Тангого башка түрлөрүнө боло берет. Жакшы. Демек, урматтуу достор, барыңыздар, себеби дегенде бийлеген бул адамга биринчиден ден соолук, экинчиден кыймыл аракет, үчүнчүдөн бардыгыңыздар ушундай мындай бийлеген адамдарды осанкасынан эле билсе болот деп коет го. Оңойтуп осанкаңыздарды кармап түптүс жүргөнгө сөзсүз түрдө би жардам берет. Андыктан ушундай өзүңүздөрдү кооз алып жүрүңүздөр келсе, мындай грациоздуу алып жүрүңүздөр келсе, айымдар, мырзалар, бул бий менен машыгыңыздар. Ооба, жакшы. Жакшы, сиз өзүңүз бийге канча жашыңыздан келдиңиз? Мен өзүм
өзүм 9 гимназияда 1-класста окуганда эле бизде параллельно танцы сабак бар болчу. Мыкты хореограф Ирина Николаевна Корейский эжебиз бар болчу. Ошол жакта как математиканы 5ке окуйм деп тырышсам, танцтын да ошондой 5ке деп тырышып, ошол 6-класска чейин окудум. Андан кийин өзүмдүн ансамблине кирип кеткем, Торайчы деп аталган. Анан 11-класска чейин бүтүп, андан кийин өзүм ачтым десем болот. Сонун азаматсыздар. Рахмат. Буюрса. Аябай сонун маек куруп бердиңиздер. Сиздерге келип кызыктуу жана көңүлдүү маегиңиздер үчүн, мастер-класс үчүн Жанара, Айпери сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү байрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым ушундай кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиздер. Ийгиликтер болсун, келип туруңуздар. Рахмат. Рахмат.